Ош облустук ооруканасынын кеңеш берүү дартты аныктоо борборуна күнүнө 500гө жакын бейтап кабыл алынат. Облус боюнча ооруп калган бейтаптар алгач ушул бөлүмгө кайрылып, дартын аныктап, андан соң ооруканаларга жолдомо берилет. Кеңеш берүү дартты аныктоо боюнча врачтарга көмөк көрсөтүшөт. Алардын документацияларын карап, иш кагаздарын, врачтын дайындамаларын, түшүндүрмөлөрдү жүргүзүшөт. Кай жерге барып анализ тапшырат, анын жыйынтыктарын алып ушундай иштерди жүргүзүшөт. Анан ооруканага жаткырууда алардын иш кагаздарын толуктап, кандай документтер керек, паспорт данныйларын топтоп ошо жардам беришет. Анан эми чындыгы бейтап көп, кезек күтүүлөр болуп атат. Өткөн айда дарыгерлердин жана медайымдардын айлык маянасы көтөрүлүп, бул жерде иштегендердин кубанычында чек жок. Сентябрь айынан баштап биздин өкмөт колдоп, медиктердин айлыгы врачтардыкы, дарыгерлерибизге 50%, медайымдардыкы 20%, кичи медайымдардыкы 10%га көтөрүлдү. Эми бул биздин маанайыбызды көтөрүп, жакшы иш-чара. Рахмат айтабыз жетекчиликке. Анан кыздардын деле маанайлары көтөрүп, дагы буюрса, ушундай колдоп турса, көтөрүп турса деп эле үмүт менен иштеп атышат. Мындан сырткары бейтаптарды сапаттуу тейлөө максатында борбор толук оңдоп түзөөдөн өттү. Күтүү залына атайын таза суулар, муздаткыч жана жылытуучу аппараттар коюлду. Дааратканалар да жаңыланып, касса жана талон берүү жайы пластик айнектер менен тосулду. Элге ыңгайлуу шарт түзүү үчүн 4 муздаткыч, ысыткыч аппараттарын койдук. Жана ошондой эле баягы ысык суу, муздак суу кылып, анализ тапшырганда бейтаптар ошону бир ыңгайлуу суу ичип, ошол дары-дармегин ошол суу менен ичсин деген элге шарт түзүп берүү максатында ошондой жумуштар жасап жатабыз. Ошону менен бирге бул жерде азыр лифт маселеси, баягы бейтаптардын жана колу буту ооруган, ревматологический, травматологический оорукчандардын бул жака көтөрүп алып чыккан маселеси бизге аябай көйгөй жаратып жатат да. Ошон үчүн биз аларга лифт койдурабыз деп өзү дагы аракет кылып атат. Кеңеш берүү бөлүмүнө кайсыл учурда барба, кезек күткөн, кезек талашкан бейтаптарды көрөсүң. Бул көйгөйдү да чечүү максатында оорукананын жетекчилиги алда электрондук кезекке турууну ишке ашырууну көздөөдө. Айтишчилер менен сүйлөшүп жатабыз. Бул электрондук, бирдиктүү электрондук кезекти министрибиз өзү дагы аябай колдоп, ушул боюнча иштер жүрүп жатат азыркы учурда. Мунун сөзсүз жакынкы убакытта биз сөзсүз ушул бирдиктүү электрондук кезекти киргизебиз. Аталган бөлүмдө 60га жакын дарыгер алыс жакындан келген бейтаптардын абалын көрүп, оорусун аныктап, ооруканага жаткырууга жолдомо беришсе, врачтарга жардам катары жалпы 26 медайым эмгектенет. Эркингүл Турдумаматова, Сыймык Жолдошбай уулу, Ширин Тоймамбетова, Кутман таң, Ош.